Кыргызстан Евробирлик парламенттери эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө олуттуу маани берет. Евробирлик үчүн Борбор Азия регионундагы негизги өнөктөш мамлекеттердин бири бул Кыргызстан. Анткени Кыргызстан демократия аралчасы катары жакшы таанымал. Айрым мамлекеттердеги туруксуздукка карабай Кыргызстан өнүгүүнүн жолунан тайбай келе жатат. Буга элинин иштермандыгы чоң жардамын тийгизүүдө деп билдирди Кыргызстан Евробирлик парламенттик кызматташтык тобунун тең төрагасы, Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинин мүчөсү Ивета Григуля. Жолугушуу жүрүшүндө БШК, Ички иштер министрлиги, Бажы жана чек ара кызматтары да ар бир тармакта аткарылып жаткан иштерден маалымат берип, жаңы реформалык кадамдарды ишке ашырууда Евробирликтин колдоосу зор экендигин белгилешти. Ошентип бул аптада Европарламенттин депутаттары менен Кыргыз парламентинин депутаттары биргелешкен жыйынга чогулду. Анын өзөгүн эмне түздү? Бул суроонун тегерегинде кесиптешим Ибраим Нуракун уулу Европа бирлиги Кыргыз Республикасы парламенттик кызматташтык комитетинин тең төрагасы Абдувахап Нурбаев менен маектешти. Бул жалпы отурумда алар келип туруп бизге ошол буга чейин Евросоюздан бизге берилген гранттар кандай колдонуп атат, ошол натыйжалыгын көрүштү. Анан биз отурумда негизинен ошол экономика министрлигинин маалыматын бизге Европарламент биримдик 2016 жылы ВС+ статусун берген. Ошол статустун негизинде биздин ишкерлер 6200 товарлы поштманство Евросоюзга киргизе алат. Ошондо кандай иштер кетип атат. Андан сырткары биздин окуу жайлар Erasmus деген программанын негизинде Евросоюз менен грант ташууларды колдонушат. Ошолордун негизинде атайын университеттерге барып, билим берүү министрлигинде болушту. Анан ошол юстиция министрлигинин генеральный прокуратуранын баягы верховенство закона деп ошол боюнча маалыматтарын угушту. Айрыкча соңку учурлары ушул ВСП+ программасы абдан кызыктырып атат. Кыргызстандагы ишкер чөйрөнү дагы ошондой эле бул Кыргызстандын тышкы өлкөлөр менен байланыш багытында дагы ушул долбоор өзгөчө мааниге ээ болуп турат да. Европарламенттин депутаттары бул тууралуу кандай маанилүү маалыматтарды сиздерге бере алды? Алар айтты, ушул булар Орто Азия мамлекеттеринен жалгыз бизге Кыргызстан гана берди, бул демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекет катары берди. Ошону туура колдонуп алсаңар деп алар да кызыктардыгын көрсөттү. Анткени бул жерде бизде буга чейин мына Евразеске кирип, бирок ал жактан көптөгөн ишкерлер үмүт акталбай калды эле, бизге жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан бул жерде эң башкысы биз лабораториялар боюнча сөздөр болду. Лабораториялар аккредитациядан өтсө, буйрса, бул жерден ошо сертификаттар ал жака жарай турган болуп атат. Эми кече Евросоюздун атайын комиссиясы келип сүйлөшүп кетти алар дагы. Анан бизге көбүрөөк ошону колдонуп, ошо мүмкүнчүлүктү колдонуп пайдалансаңар деген өздөрүнүн ойлорун айтып кетишти. Мына айттыңыз, ошо Европарламенттин депутаттары менен бир нече жолу жыйын өткөрдүк деп белгиледиңиз. Ушул жолугушуулар учурунда ошол Европадан келген кесиптештериңиздер менен мындай жеке байланыш куруп, тыгыз достук мамиле куруп алууга, аларды Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болдубу? Мүмкүнчүлүк болду. Анан эң башкысы Кыргызстан менен акыркы убакта Европарламенттин ортосунда, Евросоюздун ортосунда мамиленин күчөлүшүн карап туруп, президент Алмазбек Атамбаев өзү да кабыл алып, 1,5 саат булар менен кеңири сөз болду. Андан сырткары буларды биз ошол биздин кооз жерлерге Чуңкурчак эс алуу борборуна алып барып келдик. Анан өтө таң калышып, Кыргызстанда ушундай шартта ушундай жерлер бар экен. Булар Швейцариядан калышпайт да, биз жайда да мүмкүн болсо үй бүлөбүз менен келип кетебиз деп кетишти. Анан негизи биз булар менен байланыштык. Анан ошол жакта Кыргызстандын кызыкчылыгын караганда булар бизге чындап жардам берүү ниеттерин көрсөтүп кетишти да.